2025-жыл 24 Жаан аябай каттуу жааган селди көрсөңүз жүрөк түшөт. Ысык көлдүн айрым жерлерини өтө чоң сел каптады. Азыркы учурда тазалоо иштери уланууда. Сунос жазуусу Оштогу төрөт үйүнө келип жетти. Төрөт үйүнүн жанындагы мыйзамсыз салынган буткалар, тест татымдар алынат. Оштун мэри өтө каттуу эскертти. 25 мартка карата Төө Ашууда кар жаап жатат. Жазгы дөңгөлөктөр менен чыкпоону эскертүүдө. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Учурда Сосновка жана Арал посторунда оор жүк ташуучу унааларга чектөө бар. Бүгүн 25 мартка караган түнү Бишкек Ош унаа жолундагы Сосновка жана Арал посторунда оор жүк ташуучу унаалар үчүн чектөө киргизилди. Бул туурасында Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат борбору кабарлады. Маалымдалгандай, аталган унаа жолунда кар жаап, жол тайгак болуп, бороон каптагандыгына байланыштуу каттамга тыюу салынган. Учурда инерттик материалдарды себүү, тазалоо иштери күчөтүлгөн тартипте жүрүп жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кошумча маалымат бере тургандыгын белгиледи. Ысык көлдө да үйлөрдү суу каптап, куткаруучулар түнү менен иш алып барышты. Бүгүн 25 мартка караган түнү Ысык көл облустунун Ак Суу районундагы Советский айылында нөшөрлүү жаандан той этектериндеги карлардын эришинен улам каналдан суулар ашып, турак үйлөрдүн королорун каптаган. Бул туурасында Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Маалымдалгандай, жерине тактоо иштерин жүргүзүүчүгө Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ысык көл облусу боюнча башкармалыгынан Ак Суу райондук бөлүмүнөн ыкчам топ жөнөп кеткен. Суунун угун буруу иштерине жергиликтүү бийликтин 2 техникасы тартылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кошумча маалымат бериле тургандыгын билдирди. Беле кетсек, буга чейин Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматы шашылыш билдирүү тараткан. Ошондой эле суу ташкыны Чаткал районунда да катталганы маалымдалган. 2025-жыл 24 март күнү Кантеңир айыл аймагынын Советский айылы Кызылкыя каналына суу батпай, суу ашып түшкөн. Азыркы учурда жеринде каналдын нугун тазалоо иштери жүрүп жатат. Жеринде Ысык көл облусу боюнча башкармалыгынын орун басары полковник Мурашев, штабтын жетекчиси жана Ак Суу райондук жарандык коргоо кызматтары менен кызмат башчылары биргеликте иш алып барууда. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Базарго. Оштогу төрөт үйүнүн жанындагы башаламан дүкөндөр бузулат. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токтурбаев шаардык төрөт үйүнө рейд жасап, аймагын көрүп чыкты. Бул туурасында медиадан кабарлашты. Анда шаар башчысы жеринде тиешелүү жетекчилерге оорукананын айланасын жалпы иретке келтирүү менен бирге көрктөндүрүү жана жашылдандыруу жанында жайгашкан каналды тазалоо, жөө жүрүүчүлөр үчүн тротуарларды куруу, тепкичтерди оңдоп түзөө боюнча тапшырмаларды берди. Мындан тышкары башаламан курулган соода түйүндөрдү алдырып салуу боюнча талаптарды коюп, 1 апрелге чейин тазалана тургандыгы угадаланды. Мондагы эме Мумес карагыла оңдосун. Мен магазин болсун, кара Роддом. Оштун роддому бул. Шаардык айылдык бул. Бул айылда келе онда магазин. Şu yerde çok işçiler. Ha. Çok işçiler. Bir yaşlar onda koymuyor bu. Birliği başta orada söylüyor. Birliği başta var. Evet, onlara karar var. Şunları da onun zamanı onu sokakta gidiyor ya. Çok direkt değil bu. Yerim atmadır. Хорошо, он готовый. Так, надо kolunu aldırasın. Şunları bak. Al küçük yakın oldu. 1 April'e geçeyim. Biraz daha basıp boşuyor. Ne kaç defa var?
Mına больницаны алдын açış керек та қара. Ечінде больница қойған тұрады. Базар болып кетті да. Базар болып кетті. Мынаны до конституцияға шейін полный алдырып. Мақұл мыналарды, решеткаларды алдырып. Қара. Мына жақтан кіргенде оны жерге көрек үй деп жазып қойып керек. Көрек үй деп шарттып жаздық жылдыйға. Жылдый бізге қарашты емес екен да? Бұл жақтан екен. Бұл жақ қарата болыз. Мощный болып тұр, ол жерде бұл қойсақ, лексисілер жасап, фигуралар жасап қойсақ, мәртті суреттер шығады. Үстін арқы қылып қойсақ, шикармыз. Таксилердің барын ғайын айтты, алсын есегече. Адам ол жердече, мұнда өш керекте жігіттер. Бұлардың барын алдырып, ол жергече светящий реклама қылып қойсын. Жүрек дейді. Беріп қойырын, зато дискурат алдым. Наоборот, еліне келген шергені olur. Приятно olur. Bana bir kontrol источник керек болады. Еме бар өзі? Ол бізға үйлесетке біз жазып жазып болады алғылар, мен жаңа қалам. Болады алғылар. Мақұл бұл? Ол тағылар. Алып қойген жерді егіз керек болса. Соңғы таш керек та. Так, ошонда лоток бар екен бұл жерде. Көрдіңіз бе? Мына мозерден кез жолау жүріп берген. Тек листігерге чөңіз ба дейм, ha? Eski yaşım. Жарман жақта. Үш болады таби. Шыбалы таза болады. Бұлар жол жүрген жердерші. Жол көтерілгенде екі жаққа не болып қалғанда? Подъемлық болады. Sürekli үй деп светящий корпумен жазып қойыңыз. Машина Күй деген сияқты. Сүйін деп жазасыз қой, бірдеме деп жазасыз. Вообще, шикарно болып тұрады. Светящий жаңаларда да. Камчыбек Ташиев Англияга барды. Кыргыз футбол биримдигинин президенти Камчыбек Ташиев Улуу Британияга болгон жумуш сапарынын алкагында Астон Вилла футболдук клубунун жетекчилиги менен потенциалдуу кызматташтык боюнча сүйлөшүү өткөрдү. Бул тууралуу журналист Өткөрбек Рахманов соц тармакта билдирди. Жолугушууда Астон Вилла клубунун адистеринин катышуусу менен Кыргызстандын машыктыруучулар курамын даярдоо, квалификациясын жогорулатуу, жаштар жана балдар футбол клубунун өнүктүрүү боюнча тажрыйба алмашуу, кыргыз клубдарынын катышуусунда биргелешкен окуу, машыгуу жыйындарын, жолдоштук беттештерди уюштуруу, ата мекендик адистердин клубдун академиясында стажировкадан өтүү маселелери талкууланды. Астон Вилла бренд аркылуу Кыргызстандын маданиятын, туризмин таанытуу боюнча биргелешкен долбоорлорго да көңүл бурулду. Камчыбек Ташиев Астон Вилла менен кызматташуу кыргыз футболунун эл аралык аренада өнүгүүсүнө жаңы мүмкүнчүлүктү ачарын белгиледи. Тараптар Кыргызстан менен Улуу Британиянын ортосундагы спорттук байланышты чыңдоого макулдашты деп айтылат билдирүүдө. Булак Баракелди.